Кумтөр маселеси боюнча азыркы бийлик канчалык деңгээлде кыргыз эл тарапка өткөрөт? Соттон утуп чыгышына канчалык ишенсе болот дейт. Сиз эртең Бишкекке, Кыргызстанга барсаңыз, өзүңүздүн айылыңызга барсаңыз, сиздин туугандарыңыз, касташтарыңыз баары биригип алып, сизге 2 кабат тамды куруп, кош келдиң деп ачкычын колуңа берет десем ишенесиздерби? Кумтөрдүн кайтышына ошондой ишенгиле. Жакынына да жолотпойт. Кайтарып да ала албайт. Ага ээ да чыга албайт. Бирок таңертеңден кечке чейин келген президенти ким менен күрөшөт? Мадумаров менен күрөшөт. Эмнеге? Сиз кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн менин менен күрөшөт? Келген президенттин бирөө да мени менен күрөшпөй кеткен жок. Жанагы логистикалык борбор деген бул өтө коркунучтуу долбоор. Могу жерде отурганыңардын ким канча кишиңер билесиңер, мен ошонун кабарым бар деген. Жок да эч ким, туурабы? Мен ошол жерде эл менен жолугушуп келген киши катары айттым. Кумтөрдү өзүбүзгө алуу мүмкүнчүлүгү реалдуубу дейт. Реалдуу болсо ушуга чейин президенттер алат беле? Силер добуш бердиңер го? Машыгындын ичине чейин алтын болот деп. Көчөдө баратсам деле ушул жаштар, силер сыяктуу жаштар келип айтат: "Агай, муну токтотуп койбойсузбу?" деп. Кантип токтотом? Эмне кылып токтотом десем, "Сиз отурасызбы? Кайда?" десем, "Ак үйдө" дейт. Мен айттым го, мүмкүн мен 35 жашта болсом, 40 жашта болсом, 45 жашта болсом, койчу ушул сөздү айтсам жаман көрүп калат. Эртең шайлоодо зыяны тийип калат деп чочуласам болот эле. Азыр мага баары бир. Бербе, эч кимин добуш бербе, эч ким колдобо. Бирок ачуу чындыкты мен көзүңөргө сайып айтам. Барбайсыңарбы? Мекенди жоготосуңар. Башка сөзүм жок. Бүгүнкү жолугушууга куш келдиңиздер. Жолугушуп отургандан кубанычтабыз. Петербургка дагы келип, биз менен жолугушуп кетсеңиз деген тилек айткан экенсиздер, сунуш болгон экен. Ошону эске алуу менен Москва шаарындагы жолугушуудан кийин сиздерге келдик. Жолугушуп турабыз. Москва шаарындагы болгон жолугушууну көрдүңөр, э? Көрдүңөрбү? Жактыбы? Болобу? Ошол эле темада, ошол эле багытта улантсак. Кандай дейсиңер? Көп сөз кылбайбыз. Ошол жердеги берилбеген суроолорго көкүрөгүңөрдө өйүп аткан маселелер болсо айтасыңар. Суроолор болсо бересиңер. Суроо жооп кылабыз. Каалооңар болсо айтасыздар. Талабыңар болсо айтасыздар. Түшүнбөгөн нерсе болсо түшүнгөнгө аракет кылабыз деп сурасаңар болот. Анан калганын сүйлөшө беребиз. Жарайбы? Мында сүйлөштүк. Чу дегенде эле суроо жоопко кете берели. Кимдерде суроо болсо бере бериңиздер. Силер бул жака келе берип, башка мамлекеттин жаштарын эмне кылганын көрдүңөр го киши? Бул не деген суроо? Мен бул суроону берген үчүн сизди күнөөлөп аткан жокмун. Негизи ушул суроо жаралып калган. Не деген заман, не деген доор, не деген өмүр сүрүп атабыз биз? Оор маселе, жигиттер. Адамдын рызкысын жараткан Аллах берет. Силер ойлоп атасыңар да Питер берип атат деп. Жок. Рызкыңарды ушул жерге чачып коюптур, келип терип жеп атасыңар. Буйрбаса бул жерге келбейтиңер. Бирок биз ниетибизди түздөп, пейилибизди оңдоп, Аллах ошол туулган жерибизге алтысарыбыз аман барсак экен, өз күнүбүздү ошол жерден өткөрсө экен, өзүбүздүн балдар өзүбүздүн сууну кечип, өзүбүздүн топуракты кечип, чоңойсо экен деп тилек кылсаңыздар сөзсүз түрдө баргыла. Мен баргыла деп, чең жылдан бери силерге кайрылып атам. Барбайсыңар. Барбайсыңар да. Не үчүн барбайсыңар? Ар кандай себептери бар. Мен айттым го, мүмкүн мен 35 жашта болсом, 40 жашта болсом, 45 жашта болсом, койчу ушул сөздү айтсам жаман көрүп калат. Эртең шайлоодо зыяны тийип калат деп чочуласам болот эле. Азыр мага баары бир. Бербе, эч кимин добуш бербе, эч ким колдобо.
Бирок ачуу чындыкты мен көзүңөргө сайып айтам. Барбайсыңарбы? Мекенди жоготосуңар. Башка сөзүм жок. Барбасаңар койгула. Кыргызстан силерге зарбы? Зар. Зар болгондо силер жоксуңарбы? Эртең өз элиңе, өз жериңе сен зар болосуң. Кыргызстан сени жоготсо, сенин ордуңа башка бирөө келет. Бирок сен Кыргызстанды жоготсоң, башка эч ким сага Кыргызстанды бербейт. Кандай дейсиңер? Ушуну сүйлөп атсам баарыңар баш ийкейсиңер, бирок мен алдай албайсыңар, барбайсыңар, билем аны. Жалган эле момундай баш ийкеп коесуңар. Бул сезимдерди ойготом деп менин чачыма карды. Бул сезимдерди ойготом деп мен жаман көрүнбөгөн кишим калбады. Жаман көрсөңөр да, жек көрсөңөр да, мен ушул сөздү айтам, мүмкүн Аллах өмүр берип, 70-ке барып, 60-тан таяп ашып калган кезиңерде айтасыңар, ошондо менин сөзүм кулагыңарда коңгуроо катарында кагылат, бирок кеч болуп калат. Анда кеч болуп калат. Силер айтып атасыңар азыр биз балдарыбызды тарбиялап атабыз деп. Ким кылып тарбиялап атасыңар? Эмне кылып тарбиялап атасыңар? Кандай сезим менен тарбиялап атасыңар? Алар биздин касиеттүү кыргыздын каада салтын билип тарбияланып атабы? Жок. Чоң ата чоң энесинин тарбиясын көрүп атабы? Жок. Тай ата тай энесин көрүп атабы? Жок. Эртең тай атасын алдына барып алып айтат, "Ти кто?" депчи. Анан кийин бул эки бут менен басып жүрүп, эки көз жылтырап жүргөн менен биз тирүү жүрөбүз деп ойлогон бул өтө чоң жаңылыштык. Денең тирүү болгон менен көөдөн өлүп калат. Жүрөк өлүп калат. Сезим өлүп калат. Мээр өлүп калат. Мына азыр эртең менен турганда колубузду момундай кылып, мындай кылып издейбиз. Жигиттер же бир пачка сигаретти издейт, же телефонду издейт. Эртең менен туруп атаңды издебейсиң да. Эртең менен туруп энеңди издебейсиң да, айланайындар. 1 саат телефон жок болуп калса, момунтип башыбыз тегеренип кетет. 10 жылдан бери атаңды энеңди көрбөсөң, жүрө бересиң. Бул не деген сөз? Бул мээр өлүп калды деген сөз. Кандай дейсиз же? Кандай дейсиңер? Менин сөзүмө макулсуңарбы? Я. Мен ушул сөздү айтуу менен сиздерди ошол жака бара калат деген ишенимди айтып атат деп атасыздар? Жок. Жок. Тек кана кийин бир эсиңерге салып кое берсиңар деп айтып атам. Азыр айтасыңар, барсак иш жок, ишке кириш үчүн акча бериш керек, анан мынтыш керек, анан антыш керек деп 5 шылтоону айтабыз. Бирок Өзбекстандан келип балдар момундай жашоосун оңдоп кетип бартат го Кыргызстанда. Түркиядан келип ишкер адамдар момундай кылып бизнес жасап атат го. Биздин кыргызстандык, биздин жарандарыбыз дунгандардын кеткенин көрбөй атам го мен. Уйгурлардын кеткенин көрбөй атам го мен. Айланайын, чоң атаңардын тамы калып калгандай болуп, көтөрүнүп эле жүктөнүп чыгып аткан кыргыз го, башка эч ким жок го. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам, жаман көрсөңөр, жек көрсөңөр да ушул сөздү айтам. Мени көргүңөр келбей кетсе да ушул сөздү айтам. Атаңар айткандан коркот, тарынып алам деп. Энеңер айткандан коркот, каттуураак сөз угуп калам деп. Мен айтам. Барбайсыңбы? Бүттү. Сен ал жактан тизмеден өчүрүп коесуң. Кажетиң жок. Керегиң жок. Эл башына, жер башына ушундай оорчулук түшүп турганда ушул жакта жүрөсүңбү? Эки тиштем нан табам деп. Жүрө бер. Айта берем, түшүнбөстөн 5 мүнөттөн кийин кайра сурай бересиңер. Эртең жолуксам, эртең дагы сурайсыңар ушуну. Сизди кызматка чакырдыбы, жокпу деп дагы сурайсың. Мен кызматка мурдум бүткөн жок. Кызматка ар ким ар кандай максат менен барат. Могу жерде отурган сиздер дагы ар кандай максат менен келгенсиңер.
Максатыңар башка. Бирөөбүз ата энебизден качып келгенбиз. Бирөөбүз карыздан качып келгенбиз. Бирөөбүз үйдөн качып келгенбиз. Бирөөбүз тойдон качып келгенбиз. Бирөөбүз туугандардан качып келгенбиз. А бирөөбүз чындап ушул жакка барсам турмушум оңолор экен деген жакшы бир үмүт менен келгенбиз. Ошол сыяктуу менин ушунчалык бир азыркы сабатсыздык, азыркы караңгылык, азыркы жалганчылык доордо мен эч кандай иштегим келбейт. Чарчагандыгым боюнча айттым. Чарчадыңызбы деген суроого жооп берип атам мен. Өтө чарчадым. Аябай чарчадым. Айтып атпаймынбы? Чарчаттыңар. Түшүнбөстүк, кош көңүлдүк, кайдыгерлик, бир нерсеге аракет кылбагандык, умтулбагандык адамды аябай жаман чарчатат. Мына жерде сиздер менен чогуу ушул турмушту көргөн, аз жашсыңар, муну көп көргөн эмессиңер, могул аксакалдар көрсө керек. Ушул жердегилердин баары жазып атат, 93 жылдан берки Мадумаровдун жасаган иштерин жазыптыр. Чексиз ыраазычылык билдирдим мен. Ушул демилгени көтөрүп, ушул китепти жазган азаматтарга, кыздарга рахмат айттым. Эмне үчүн чыкты ушул? Бул мен үчүн чыккан жок. Бул сиздер үчүн чыкты. Сиздердин балдарыңыздар үчүн чыкты, кийинки муун үчүн чыкты. Ошол 30 жылдан бери айтып келаткан сөзүмдү кыргызга жеткире албаган киши чарчабай эмне болосун, энем айтчы. Биринчи суроону кандай дедим эле? Аны айттым мен, чакырган мурдум бүткөн жок. Жок. Түшүндүм. Кесибиң эмне, энем? Юрист эмес, иштеген ишиңди айтчы. Азыр бизде кайсы кыргызды кармап алып сурасаң, же юрист болуп чыгат, же экономист болуп чыгат. Эмнесин? Мына ушинтип айт. Эми сен айдоочусуң, Машинаңдын маркасы кандай? Газель. Колуңда ачкычың барбы? Ачкычы жок машинаны айдап кете аласыңбы? Таланттуусуң, тажрыйбалуусуң. Ачкычы жок айдап кете аласыңбы? Жок. Кызмат ошондой. Сенин колуңда ачкычпы? Машинаны айдайсың. Эгер бир кызматка барсаң, ошол кызматтагы даражаң менен ошол ишти аткарасың. Мекенге пайдасы тийген деген сөз кандай болот? Ун чыкпастан айылдарда арыктын боюна акырын тал сайып коюп аткан абышка ал дагы эл жерине кызмат кылып атат. Ун чыкпай үйүндө отуруп алып курак төшөк тигип аткан кыздарыбыз да мамлекетке кызмат кылып атат. Ун чыкпай камыр жасап, нан жаап, сыртка алып чыгып сатып аткандар дагы мамлекет үчүн кызмат кылып атат. Бирок алардын кызматы өз курсагын тойгозуу максатындагы кызмат. А мамлекеттик кызмат деген бул өз өлкөңдү, өз жериңди, өз элиңди канаттууга кактырбай, кечеки тажиктер менен болгон окуядай болот. Тумшуктууга чокутпай, көрүнгөн инвесторго жем кылбай, багып кетиш. Мынау өлкөгө кызмат кылуу, элге кызмат кылуу деп коет. Силер так билип алыңыздар. Мындай деп кээде суроо берет да, ошо кызматка барбай деле иштей бербейсизби? А мен эмне кылып жүрөм анан? Мени ушул жерде араңарда отурганыңардан капа болсоңор боло бергиле. Көбүңөр ойлойсуңар ушул киши депутат деп. Көрдүңүзбү? Өзүң баш чайкап күлүп атасың. Барыңар ойлоп атасың. Көпчүлүк ойлойт, депутат ушул киши деп. Себеп жазып атпайсыңарбы? Бул кишинин мандатын алып коюш керек деп. Мен мандатымды тапшырып кеткениме 13 жыл болду. Бирок билбейсиңер да силер. А эмнеге мени депутат деп ойлойсуңар? Мен ар бир маселе боюнча
120 депутатқа қарағанда көбірек шығып сөйлеп атам. Көбірек ескертіп атам. Көбірек ел менен жолугушуп атам. Ошондон улам ойлойсуңар, бул киши депутат же министр болсо керек деп. Көчөдө баратсаң деле ушул жаштар, силер сыяктуу жаштар келип айтат, агай муну токтотуп койбойсузбу деп. Кантип токтотом? Эмне кылып токтотом десем, сиз отурасыз го, кайда десем, ак үйдө дейт. Мына ушу караңгылыктын чеги жоктук. Канчага чыктың, иним? Мен мандатымды тапшырганда, баламдан да кичүү экенсиң, балам сен 13 жашта экенсиң. Элестет, 13 жашта кайда элең? Ошондон бери канча жыл өттү? Ошондон бери Мадумаров бир күндө мамлекеттик кызматта эмес. Бирок таңертеңден кечке чейин келген президенти ким менен күрөшөт? Мадумаров менен күрөшөт. Эмнеге? Силер кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн мени менен күрөшөт? Келген президенттин бирөө да мени менен күрөшпөй кеткен жок. Акыйкатты ачык айткан, рахмат жоогуңузга. Акыйкатты ачык айтып жүрүш элге кызмат кылууга киреби? Макулсунбу балам? Демек кызмат кылып атыптырбызбы? Рахмат. Биринчи кезекте мен сизге ыраазычылык билдирем. Ушул жакта бекер күнүм өтүп атыптыр дегенге көзүм жетти деп мойнуңузга алганыңызга рахмат айтам. Ушул сиз сыяктуу ой жүгүрткөн азаматтарыбыз көбүрөөк болсо деп айтам. Баягы бир аз балаң чоңоюп калгандан кийин дагы балаңды какыс кокус кылып тарбиялай албай калган бир мезгил болуп калат. Азыр силер ошондойсуңар. Сиздер ошондой. Мен айтканымдан пайда жок, аны билип турам, бирок айтып коюшум керек. Тарыхтын алдында, жаратканын алдында мен айттым, айтсам укпай койду дегенге мага керек бул. Парламенттик шайлоо болобу, президенттик шайлоо болобу, мунуңуз келсе мындай болот, аныңыз келсе андай болот деп айтып жүрүп атам. Укпайсыңар, 1000 сомдон алып алып шайлай бересиңер, кайра мага ыйлап келе бересиңер. Мен айтканда укпайсыңар. Анан кээде бул жерден отуруп алып, жаштар жазып коесуңар. Эмне унчукпай калдыңыз деп. 30 жылдан бери айттым, укпадыңбы? Мындан кийин да айтпай. Эми болду, бүттү, жетишет. Үчүнчү муун өсүп келатат, мен айтып баштагандан бери. Сезимди ойготушубуз керек. Биз адамбыз деген сезим пайда болуш керек. Биз өз тагдырыбызды өзүбүз чечкен инсан болобуз деген бир сезим болуш керек. Кандай дейсиздер? Ленинби? Ленин кимди ойготту? Ким? Кайсы элди ойготту? Я. 100 жыл башта Калыгул ойготподу беле кыргызды? 100 жыл башта барып ойготподу беле кыргызды? Уккула да, жигиттер. 100 жыл башта Токтогул ойготподубу кыргызды? Ойгондубу кыргыз? Мындай жооп бергилечи, мындай бизде байланыш болсун. Токтогул ойготтубу? Ойгондубу? Барып эмне деп какшап кетти? Калыгул эмне деп какшап кетти? Молдо Кылыч, Молдо Нияздар эмне деди? Арыстанбектер эмне деди? Ленинден дагы укмуш керемет сөздөрдү айтты го. Кана ойгонгон кыргыз? Ушул кечээки эле 20-кылымдагы ошол кайран элди тарткан Доке ойготтубу? Ай, айланайын, сен эртең тарыхыңды билбесең, адамгерчиликтүү инсан болбосоң, сен маңкурт болуп каласың деп какшап Чыңгыз ойготтубу? Айланайын, алып атканың дагы арам, берип атканың дагы арам деп чыркыраган Чубак ойготтубу кыргызды? Кыргыз добушун сатпай калдыбы? Кыргыз арагын ичпей калдыбы? Кыргыз бири-бирин алдабай калдыбы? Биринин акысын бири жебей калдыбы? Келгениңде акмаксың, кеткениңде акмаксың деп кайра-кайра күн-түн какша ырдаган Элмирбек ойготтубу кыргызды? Ойгондубу кыргыз? Ойгондубу? Элмирбектин кайтыш болгонуна 1 жыл болду. Өткөн жылы жазда кайтыш болду. Күздө шайлоо болду. Каяка кетти кыргыз? Баягы жагына кетти.
ушул жерге келип, Москвага келип, Сургутка, Сахалинге чейин көөдөн кыйкырыгы деп, жан азап дегендей көөдөн кыйкырыгы деп какшап жүрүп, Рахман кетти Разыков. Ойготтубу Рахман? Ойлонуп калдык ошондон кийин. Эмнеге кайра суроо бере бересиңер? Мындай кылса болбойбу, андай кылса болбойбу? Өзгөрбөйт Айланай. Мындай дейт. Керемет суроо. Ойгонбойт. Эл ааламды өзгөртөм. Бакыт, ааламды өзгөртөм десең, өзүңдү өзгөрт дейт. Өзүңдү өзгөрт дейт. Кече Москвадан бирөө суроо берип атат. Биздин балдарыбыз кыргыз мектепте окуй, кыргызчаны билбей калды деп атат дейт. Сен Москваны коюп Айланайын, Бишкекти оңдочу. Койчу Айланайын. Бир реалдуу маселе койгонду үйрөнөлүчү. Сен үйүңө барганда кыргызча тарбиялачы балдарыңды, кыздарыңды. Үйдөн башталат бардык нерсе. Үйүңдө тарбиялап ал дагы, бирдеме десе эле айтат, булар кыргызча сүйлөбөй атат деп доомат коет. Кыргыз тили кыргызга керек. Кыргыздан башка эч кимге кереги жок. Сен кыргыз болгондон кийин садагам кыргызча сүйлөчү. Не дейсиңер? Же ага дагы мамлекеттик программа керек? Же ага дагы дүйнөлүк банк акча бөлүш керек? Ким келип окутуш керек кыргызчаны? Кайра жаралуу үчүн мээни оңдош керек. Дүйнө таануу, дүйнө кабылдоо сезимин жаңыртыш керек. Мына мен айттым азыр. Чикең ойгото албады. Чыркыраган чубак ырдап жүрүп, Элмирбек, силер менен жолугуп, ар бириңердин турган жериңерге чейин барып, көөдөн кыйкырыгы деп кыйкырып жүрүп, Рахман ойгото албады. Ким ойготот аны? Анда айткылачы силер, ким ойготуш керек? Кыргызды ким ойготушу керек? Мына ошол мечитте олтуруп, бири-бириңерге зыян жеткирип койсоңор, окуган намазыңардын кабыл болушу шектүү болуп калат деп какшап атат имамдар, Чыгып кетип бартып, жолду тосуп, машинаны ошо мечиттин кире бериш жерине келип токтотуп түшүп кетет. Жалгыз да, ал дүйнөнүн түркүгү ошол. Ал эмне болду? Ал ошол намазын окуп чыкканча, жолдун ар жагына, бер жагына өтө албай турган адамдын аны кантип ойготуш керек? Бардык шарттарды карап көрдүк, эми бир гана шарты калды окшойт. Төбөгө бир чабып ойготпосоң ойгонбой калды го деп. Айткан сага. Эми кантип чечиш керек дейсиз? Бардык маселени чече турган 5 жылда бир күн бар. Ошол күнү чеч, сен кандай чечсең ошондой болот кыргыз. Сен 1000 сомго кеттиңби? Жериңди 1000 сом менен кошо өткөрүп бере бер. Бүттү. Мына ошол жерде 30 000 кыргыз барбыз деп айтты өткөндө мен келгенде. Шайлоого канча оңор бардыңыз? Сен 900 деди. Не дейсиңер Айланайындар мага? Не дейсиңер айткылачы мага? 30 кишиден бир киши барыптыр. Не дейсиңер? 29-ың эмне кыласың? Мага суроо бергенге укугуң да жок. Кыргызмын деп басып жүргөнгө укугуң да жок. Келечекке мен жооп берем деп айтканга да укугуң жок. Кимсиң сен, садагам? Кимсиң, айтчы. Не болгон адам болдук ушунан кийин? Электрондук каттуу эле кылып берсеңиз кыйратабыз дедиңер. Электрондук катты алып койгулачы деп кайра-кайра айтып аттык. Катты албайм. Мындан кийин эмне кылыш керек? Мындай адамды эмне кылыш керек? Мына эжелер айткылачы Айланайындар, жана тил албаган безери балдарыңарды эмне кыласыңар? Азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясатына көз карашыңыз. Мен эмне кылып атам, ана манас айтып атамбы? Суроо берсе урушасыз дейсиңер. Урушам, мындан да катты урушам мен мындан кийин. Айттым го, мага баары бир. Капа болосуңарбы жокпу, мага эч кызыкчылыгы жок. Эгер мен силерди алдап, силердин добушуңар керек болгон болсо, мен силерди өкүртө мактап, бирден хот-дог алып берип мына жерден азыр.
Азыр. Куш келипсиз агай дейт. Фета уюмуна көз карашыңыз. Фетаны койгулачы айланайындар. Анын бизге зыяны да пайдасы да жок. Нарынга логистикалык болбол курулат деп жатат борбор. 30 000 жумуш орду болот деп жатат. Бул реалдуу же кезектеги өрдөкпү дейт. Кече ушул кемпир кетип баратканда мен ошо 1-2 айыл ошол айылга жакын тургандарга чалсам, эмне болуп атат ушундай деген сөз бар десем айтат, эмне кыласыз кыжалат болуп, малыңар суу иче берет деди го дейт. Бир интеллигент. Аман болгур деп экинчисине чалсам айтат, башта балык карматпайт эле, азыр балык кармасак болот экен дейт. Ошонун бири ушул суроо берген киши дагы ошондой экен. 30 000 жумуш орду пайда болот деп. Ким үчүн иштейсиң ошол жерде пайда болсо? Кимдин логистикалык борбору болот ал? Кимдин кызыкчылыгы үчүн иштейсиң? Мына ушул жерден акча таап атасыңар. Силер ойлоп атасыңар да, биз ата-энебизге деп. Жок. Сиздер кошуна мамлекетти байытып атасыңар. Силердин бул жактан жиберген акчаңарга ата-энеңер там салып атат. Тамды бир кыш кынаар кыргыз жок. Өзбекстандан жигиттер келип куруп берип атат үйүңдү. Отура бер. Айткан кишини жаман көрө дагы отура бер. Кумтөрдү өзүбүзгө алуу мүмкүнчүлүгү реалдуубу дейт. Реалдуу болсо ушуга чейин президенттер алат беле? Силер добуш бердиңер го. Машыгымдын тишине чейин алтын болот деп. Ушул берди беле ошентип? Жок, ушу жигит берди беле ошондой деп добушту. Уктуңбу деп коюп атпайсыңбы? Абут Ибраимов дегенди билесиңерби? Аябай мыкты, керемет депутат болгон. Мейли билбесеңер айтпай эле коеюн. Кече Кумтөрдүн эсеби жабылып калды деп жаңылыктардан көрдүк. Ал жакта 1,7 миллиард доллар бар экен. Ал акча канадалыктарды кыбы же биздикиби дейт. Аны жанагы жигиттен сурагыла. Мен кабарым жок. Жанагы жигиттерден сурасаңар, ошолар айтып берет. Кимдики экен? Ал жерде алтын калып атыр деп айтышты. Ага Рахман агайыңар эмне деди? Алтын калбаса ал жерде картошка эгип жүрөбү канадалыктар деп. Мен ушуну айтсам, эл капа болот деп, добуш бербей коет деп көп айтпайт. Мага баары бир дедим мен. Эл коррупциянын балалап аткан жери эл. Эмнеге? Добушун саткан эл. Коррупция ушул добуш саткан. Москвага келип 5 жыл арызын мага айтат дагы, шайлоого келгенде 2000 рубльдин аркасынан кетип калат. Анан 3 күндөн кийин мен келсем, ийла отура берет, коррупционерлерди кантип жоготобуз деп. Сен жогол, напсиңди тый, жаман касиеттериңди жогот, жоюлат. Баленин баары өзүндө. Ата-энеңе ыйлап барып, аттестат жаздырасың. Өзүң жалаң үчкө окугансың, 4-5 кылып толтуруп аласың. Бул коррупция. Анан барып сабактан нольсың сабактан. Атаңнын жылкысын саттырып барып контракт төлөп окууга киресиң. Коррупция. Өзүң окубайсың, экзаменин баарын күрүч ташып, май ташып, асал ташып, жаңгак ташып бүтүрөсүң. Бул коррупция. Демек, эл таза болмоюнча бийлик эч качан таза болбойт.
Hiç kaçan taza olбойт бийлик. Ошон үчүн карындашым, коррупцияны жоготуп коюш бир күндүк иш. Моолорго окшоп, же булардын алдындагыларга окшоп, аны жарыя кылбаш керек. Мен коррупцияга каршы күрөшөм деп. Коррупция ал спортсмен эмес, сен аны менен, же улакчы эмес күрөшө турганда. Өзүң кекиртегиңди тый. Жок, ошондо эле өлөт бугулуп. Баленин баары өздөрүндө да. Кумтөр маселеси боюнча азыркы бийлик канчалык деңгээлде кыргыз эл тарапка өткөрөт? Соттон утуп чыгышына канчалык ишенсе болот дейт. Сиз эртең Бишкекке, Кыргызстанга барсаңыз, өзүңүздүн айылыңызга барсаңыз, сиздин туугандарыңыз, касташтарыңыз баары биригип алып, сизге 2 кабат тамды куруп, кош келдиң деп ачкычын колуңа берет десем ишенесиздерби? Кумтөрдүн кайтышына ошондой ишенгиле. Жакынына да жолотпойт. Кайтарып да ала албайт. Ага ээ да чыга албайт. Дагы барбы суроо? Сиз келиңиз. Бор билгенден бери аңдап окуп же Кайсы жер? Бор. А? Варух. Союздун мезгилинде ушундай болгон. Жер өздөштүрүү боюнча, мисалы Өзбекстанда Мырза чөлдү Казакстандан алып турган. Бизден Канабат дагы ошондой 25 жылга ижарага берилген. Бирок жанагындай фейктер ар кандай шылтоолор менен иштеп 90-жылды Масалиев чыгарды деп, Масалиевке нелерди гана айтпадыңар, не деп гана жазбадыңар? Силер эмес. Силер ал кезде жок элеңер. Эл ошол башка жакка иштей турган эл ошондой болуп каралап отуруп, маселе 90-жылда кыргыз өзбөктө эмес, маселе Масалиевде болгон эмес, маселе Масалиевди кетириште болгон. Кетирип, таптакыр бийликтен кабары жок, бир академикти алып келип отургузуш керек дагы. Ошол академик отургандан кийин Алпарды дагы Ургенчте кол койдурулган. Бүгүнкү административдик чегарадан биздин дооматыбыз жок деген кеткен, ошону менен көп нерсе кеткен. Аны азыр айтсам түшүнбөйсүңөр силер, баары бир. Сиздер эмес 120 депутат да түшүнбөй атат аны. Варухтагы, Соктагы, Кара Суу районунда бу киши сабайдан болсо билет, Өзбекстан тарапта калып кеткен Барак деген айылдагы мына ошондойлордун натыйжасында бир тарап ал жакка кирип, бир тарап биз жакка кетип, ушундай болуп калып калган. Курак төшөгөн, куракты билесиңерби? Ошо курак төшөгөндөй болуп, курак курагандай болуп куралып калган. Ал маселени чечсе болобу деген суроо коесуңар. Ал маселени чечсе болот, качан эл чечкиндүү болуп, эл таза болуп, 36 тамганы тааныган бир эр азаматты көтөрө алганыңарда. Качан кече Москвада суроо берди, напсиңизди кантип жеңесиз деп. Напсини сиздер жеңсеңиздер болот. Жеңгиле, келечекке умтулгула, 500 сомдун аркасынан 5 томолонбогула, рызкыны Аллах берет деп ишенгиле, мен булардын акчасын албасам дагы жашай алам деп ишенгиле, тескерисинче мен булардын акчасын алып алып, акыретте тозокто күйгүм келбейт деп корккула, ошону менен өлкө өсөт. Мен эми чубактан ашырып айта албайм. Чубакты укпаган мен укмак билеңер, мен жон гана айтып койдум. Билгениңерди кыла бергиле. Так, барбы суроо дагы? Сиз. Эми сентябрь мынабы эмеси, ал казыр биздин Кыргызстандын эмесин жанагы жаратылышында калды ошол калдыктар, мына улуу калдыктар. Эми жараткандардан сурайды, ишенебиз, эми сиз мынабы күзүндө эме болуп шайлоо болот, парламент шайлоо, ошого шайланып калсын деп тилейбиз сизден жараткандар. Ошо эмеге барып калсаңыз, парламентке барып калсаңыз, ушул суроо көтөрүп чыга аласызбы, чыгасызбы деген суроо бермекмин да менчи. Чечишибиз керек, ошон үчүн барабыз деп кетип бартам мен. Мен канча жылдан бери ушуну айтам. Эгерде мен кандайдыр бир жеке өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн бараткан болгонумда, ошол жердеги отургандардан акылым кем эмес, сөз байлыгым кем эмес, алардын тилин таап,
кирип тымпыйып отура бермекмин. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстанды көргөндө отту көргөндөй болуп качышат? Себеп күйдүрүлө турган партия бул. Бул элдик партия. Бул эл деп жүргөн партия. Кызмат деп жүргөн партия эмес. Биз кечеки күздө өткөн шайлоодо жападан жалгыз оппозициялык маанайдагы 7% тосмону өткөн партиябыз. Ошол тосмодон өтүп алып дагы шайлоо мыйзамсыз өттү деп талап койдук биз. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылыш керек деген талапты койдук. Эгерде мен керт башымда ойлосом, өзүм менен кошо 13 депутатты алып кирип алып, унчукпай отура бербеймби? Кандай дейсиңер? Акыл жүгүртпөйлү ушуга. Эмне үчүн өзү өтүп алган парламентти мыйзамсыз деп айтып атат деп ойлонуп көрбөйлүбү? Ушунча жыл жумушсуз жүрдү эле, эми парламентке кирди эле, унчукпай койбойбу деп айтсаңар болбойбу? Биз дагы да жүрөбүз. Соңку демим чыкканча ушул жолдон биз тайбайбыз. Себеп жашоодогу максатым ошол. Актык, тазалык деп кетебиз бул дүйнөдөн. Биз кызматка, жигиттер берип аткандай, кызматка чакырса чуркап бара турган киши эмеспиз. Кызматка мурдубуз бүткөн жок. Биз ар бир ичип аткан тамчы суубузду Аллахтын буйругу экен, Аллахтын берген рызкысы катарында кабыл алабыз. Айлык менен жан бакпайбыз. Мен көпчүлүк учурда суроо беришет. Абсамат Масалиевич кетти, Турдакын Усубалиевич кетти, Осмонов кетти, сиз эле калдыңыз дейт да. Анан айтат, ошол аксакалдардын баары туура, мен ошол аксакалдар менен иштешкениме чексиз байлыгым ошол. Себеп эбегейсиз чоң тажрыйба. Аябагандай чоң тажрыйба. Бу 64-кө чыккан киши билет, илгери Союз кадр даярдоо деген маселени өтө биринчи орунга койчу. 10 жыл, 15 жылда кадрды даярдап чыгарчу. 20 жылда мүмкүн совхоздун директорлугуна чейин тарбиялап койчу. Азыр эч кандай тажрыйбанын кереги жок. Бүгүн сен эч ким эмессиң, эртең карасаң министр болуп калышың мүмкүн. Министр болуп барып алып, кайсы кагазга каерге кол коет деп сурап отурушуң мүмкүн. Министр же анын орун басары болуп алып, кайсы район, кайсы областка киришин ошол жерден сурашың мүмкүн. Өзгөндү алып барып Баткенге кошуп, ат башын Ошко кошуп отурушуң мүмкүн. Күлөт ошондо дагы арсыз жаңылып калдымбы дегендей кылып. Илгери ошондой жаңылган болсо, 10 мүнөт ошол жерден чыкканча кызматтан кеткен. Намыс деген болгон, ариет деген болгон, муят деген болгон. Өзү эле эмес, анын бала чакасы, анын үй бүлөсү, тууган уругу жери карап калган. Уяттуу эл ким дейт? Өзү үчүн эмес, өзүнүн жакындарын уят кылгандан корккон улут, ошондо ариет намысы бар улут деп айтсак болот дейт. Өзүм уят болот эмес, үйдөгүлөрдү уят кылам деп. Мына илгерки эжелер ушинтип кыздардын ушундай кылып тарбиялаган. Барган жериңден сөз алып келбесең экен деп корккон. Апасы айткан эмес да деп, апасынын тарбиясы да деп, ушундай тарбия болуп калабы деп корккон. Азырчы? Азыр мүмкүн күн түн айтып атсаңар керек. Барган жериңден бош келбе. Дарт десе бала деген деп. Ушундай болот атты тарбиялап, да? Ушундайбы? Эч пас келбе деп атасыңарбы? Ошондой эле. Менин бир айырмачылыгым ушу көргөндү билгенди айтып коем да. Мен эмне деп атам? Мен эмне деп атам? Азыр кандай тарбияланып атат деп атам? Азыр кандай тарбияланат? Илгери мугалимдер деген, аксакалдар деген аябай эң кымбаттуу кишилер эле да. Себеп коом ошондой эле да. Азыр кандай болуп атат? Өзүңдүн жемиңди жедирбе.
Себеп көчөгө чыксаң эле чокуп кетип баратат. Коом ошондой болуп калды. Бирөөгө колуң тийип кетсе өтө чатак. Бишкектен көрүп атасыңар, Кыргызстанга барганда көрүп атасыңар. Машина айдап көргөнүңөр барбы? Кыргызстанга барып. Кандай экен? Кыска. Ошол эмнеден көз каранды? Баракелде. Мына башы сөзү ушундан башталган. Барбы суроо? Келиңиз. Сиздик эмес да, өтөйт азыр бүтсүн. Эл талап коюшка укугу бар. Койбосо кандай болот? Үйдө балдарың барбы? Ошолордун балдарынын укугу бар. Каникулга чыкканда, жок дегенде 2 жолу зоопаркка барып коюшка. Силер ыйламайынча алып барбайсыңар да, туурабы? Эл ошентип ыйлаш керек да. Элге баары бир болуп атпайбы? Уруксат бербесин билем мен. Алымбек мырза, мен ушу Кочкордогу жолугушуумда дагы, Атбашыдагы жолугушуумда дагы, Нарындагы жолугушуумда дагы элдин коюп аткан талабын билем. Таптакырага мүмкүнчүлүк бербейт. Бирок КТР, ЛТР, МТР дегендериңдин баары эл колдоп атат деп атпайбы? Деп атса ошо КТР, МТРыңды карабай койбойсуңарбы? Мен 20 жылдан ашты, мен 1 секундта карабайм, ал канал менде жок үйдө ошол каналдар. Ошонун баарын азыр шайтандын уйгуна айланган фейк дегендер жасап атат. Фейктер кайдан пайда болуп атат? Тыйын. Баягы кусуп аткандардын кусундусунан ооз тийип аткандар болуп атат. Бир керемет идея бар экен, бир кишиде. Ушуну мен чыгарсам кыргыз түшүнөт деп ойлойсузбу? Деп келиптир мага. Мен айттым, түшүнүш өтө кыйын. Өтө оор. Себеп чубакчылык карап түшүндүрө албай кеткенден анан силер кантип түшүндүрөсүңөр дедим мен. Мына ошол фейктер, Кудайга шүгүр деп 1000 жолу шүгүрчүлүк келтирем. Эгерде жасабаган нерсени жасады деп куру доомат, жалган жалааларды жапкан болсо, ошол баягы биз баарыбыз күнөөкөрбүз да. Ошол күнөөлөрүбүздү жууп турат экен. Жала жапкан киши жууп, биздин күнөөлөрүбүздү ал өзүнө алып турат экен да. Ошол нерсе мага кээде балдар, кыздар айтып калат да, сиз таштан жаралыптырсыз. Ушунча нерсени көтөрүп жүрөсүз дейт. Бул дүйнөдөгү философияны түшүнүп алсаң, ошондон рахаттанасың. Кантип күнү түнү мага акча төлөтпөстөн менин күнөөлөрүмдү жууп атат да алар. Күндө алып барып көйнөгүмдү таштап коем, жууп эртемен үтүктөп кайра кийгизип коет. Рахмат да. Мына Орозайымды ушундай деп жазышат. Мүмкүн ушу бир шаардын, бир диаспора дейбизби, бир коом дейбизби, ошонун ичинде сиздин дагы сөөгүңүздү тазартып турат. Өзүңүздүн досторуңуз ушул жерде чогуу иштеп аткандар күндө түндө сөөгүңүздү тазартып турат. Же сиз ойлойсузбу, мен эч ким жамандабайт деп? Я, жамандайбы? Бирок өзүңөрдүн айлампаңарда. Нарынын кайсы жеринен болосуз? Жумгалдан. Чаектенби? Кайырмадан.
Bir misal, ошол Жумгалда Шакен Эсенкулов деген жазуучу болгон. Драматург. Мен мамлекеттик катчы болуп калдым. Мен студент кезимде ошол кишинин Асыл деген романын окуганмын. Керемет роман. Окмуш роман. Мен ушундай катуу таасирленгенмин. Ушу кезге чейин ошол элестерди көтөрүп жүрөм. Кийин Кыргызстанга баргандан кийин ошол киши менен тааныштым. Ошол киши Жумгалда биринчи элдик театрды түзүп, Чаекте. Барып сурасам, эч бир мындай бир артыкчылыгы жок, жупуну жүргөн бир киши экен. Ана мен мамлекеттик катчы болгонумда ошол кишинин документтерин алдырып, Кыргыз маданиятын эмгек сиңирген Ишмер деген багам берели деп. Себеп бүтүндөй маданият элетте калган. Бишкекте баягы жылдызбыз деп сахнада секирип жүргөндөрдүн тоба кылдым. 2 күндүк, 3 күндүк жылдыздар. Шайлоого ким көбүрөөк катышып иштеп берген болсо эмгек сиңирген болот да шайлоо өткөндөн кийин. Калп жалган баары. Мына ошол кишини акимге жазсам, ушул кишинин документтерин даярдап бериңиз десем, мага аким айтып атат. Адакан Эсенбаев шуну жөн эле койбойлубу деп. Эмнеге десем, бул киши 2-3 жолу үй бүлө алмаштырган дейт. Мен аны мыкты үй бүлө алмаштырган деп наган берейин деп аткан жок. Мен ага жазуучу деп, драматург деп берип атам. Эл кандай карайт дейт. Эл жакшы көрбөйбү десем, эл жаман көрөт дейт. Шакен Эсенкулов өттү. Бүтүндөй Жумгал эми кайдан көрөм ау деп ыйлап баштады. Неге тирүү кезинде айтпайсың? Бирок эл жакшы көрөбү, жаман көрөбү? Мен ошол сыйлыкты бердим. Ошол киши ыйлап жиберди. Үйдөн чыкпай жатып сыйлык алат дегенде биринчи жолу көрүп атам деп. Көрдүңөрбү? Мына ушундай болуп, жанагы айтып аткан маселеңди дагы эл өзү түбүнөн көтөрмөйүнчө ал чечилбейт. Жанагы логистикалык борбор деген бул өтө коркунучтуу долбоор. Могу жерде отурганыңардын ким канча кишиңер билесиңер, мен ошонун кабарым бар дегенде. Жок да эч ким, туурабы? Мен ошол жерде эл менен жолугушуп келген киши катары айтам. Коркунучу барбы? Бар. Канча чакырым кирет экен биздин Нарынга? Канча чакырымга чейин кирет экен чегарадан? Бир топ. Бир топ кирет. Себеп? Себебинен бар. Кече Москвада бирөө туура айтты. Айтыш түшүндүрүш кыйын. Оор. Siz Bişkek'e varmasanız, ben Peter'e gelmesin, görmeyiz. Ya. Siz Bişkek'e varmasanız, ben Peter'e gelmesin, görmeyiz. 17-ci жылы ушундай болгон экен Питерде. Ошол ысыктан кийин Питерде эмес, дүйнөдө катты өзгөрүп аткан. Ошол 104 жылдан бери быйыл ушундай болуп аткан. Жана бир нерсе болот деп